Бүгінде Орталық Азия елдерінің өзара тауар Бүгінгі күнде Борбор Азия өлкөлөрүнүн өзара товар алмашуусу 11 миллиард долларга жетип жатат. Алардын жарымы Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы сооданын үлүшүнө туура келет. Эки тарап тең бул көрсөткүчтү 2 эсеге көбөйтүүнү көздөп жатышат. Өзбек серепчилери бул чек эмес экенин, бирок алардын өз ара соода алаканын дарамети кыйла жогору болоорун айтышууда. Борбор Азиянын эл аралык институтунун талдоочулары казак-өзбек мамилелери аймактагы өлкөлөрдүн бирдиктүү кызматташтыгында байланыштыруучу звеносу экенин белгилешет. Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда аймактагы биринчи стратегиялык өнөктөштүк жана союздук мамилелер тууралуу тарыхый келишимдер түзүлдү. Бүгүнкү күндө кол ачаган 5 тараптуу интеграция региондун өлкөлөрүн бириктирет жана Борбордук Азиянын заманбап көрүнүшүн калыптандырат. То, что было принято концепция 2040 жылга чейин Борбордук Азияны өнүктүрүү концепциясын кабыл алуу биздин келечекке бекем ишеним менен реалдуу дараметибизди көрсөтөт. Анда биздин келечектеги өнүгүүбүздүн конкреттүү багыттары аныкталган. Бул багыттар бардык тармактарды камтыйт. Баарынан мурда экономикалык өнүгүү, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз кенен, биздин дараметибиз бүгүнкү мамилелерден алда канча жогору. Потенциал, то, что сегодня мы имеем, оно не совсем адекватно нашим потенциальным возможностям. Өзбекстандык серепчилер 80 миллион калкы бар аймактын жалпы рыногун өнүгүү жолуна түшкөнүн белгилешет. Алардын айтымында акыркы 7 жылда аймактар аралык соода 4 эсеге, биргелешкен ишканалар 3 эсеге, ал эми инвестициялар 2 эсеге өскөн. Өткөн жылы эле өз ара товар жүгүртүү 25%га артты. На сегодняшний день все спорные моменты. Бүгүнкү күндө аймактагы дээрлик бардык талаш маселелер өз чечимин тапты. Мунун аркасында экономикалык мамилелердин жаңы этабы башталды. Анын келечектери Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин жакында чыккан Борбор Азия ренессансы деген макаласында чагылдырылган. Казакстандын президенти тарабынан сунушталган ар кандай багыттагы жаңы демилгелер региондогу өлкө жетекчилеринин көз карашы менен дал келгенин өзгөчө белгилей кетүү керек. Центральной Азии. Благодаря инициативам лидеров всех государств удалось запустить. Улуттук жана региондор аралык иденттүүлүктү максималдуу эске алуу менен тең укуктуу мамилелерди өнүктүрүү негизги фактор болуп саналат. Буга 5 мамлекет бир добуштан кызыктар. Башкача айтканда экономикалык, энергетикалык, транспорттук, логистикалык, транзиттик коридорлор жана маданий гуманитардык байланыштар бирге адамдык капиталды бекемдөөгө ниеттенүүдө.